Мен артында турган жай бул Камчыбек Ташиевдин кичинекей резиденциясы. Бардыгы мыйзамсыз. Курулуш өзү мыйзамсыз, алынган жер мыйзамсыз. Мына ушунун баары мыйзамсыз. Чычкан капчыгайындагы ал курулуш боюнча негизи кыскача маалыматым бар. Ал жерде курулуш башталгандан бери биздин башкармалыкка келип шаар куруу иш кагаздарын алган эмес. Бүткөндөн кийин деле, бүткөнгө чейин деле кайрылуу болгон эмес именно ошол чычкан капчыгайындагы курулуш боюнча. Болот Борбиев мырза, мына президент да өзү элдин кызыкчылыгы үчүн саясий чечимдерге барды. Бирок сиздер да ошондой саясий чечимдерге барып, мына могунун баарын азыр ачык айкын айтып чыгыңызчы парламенттен. Айта аласызбы? Айта албайсыздар сиздер. Сиздердин шефиңиздер бизге окшогон оппоненттерин сындырып, сиздерге жол ачып, а сиздер ошонун жыйынтыгы менен парламентке барып атасыздар. Достор, Бишкек Ош трассасындамын. Токтогул району, Чычкан капчыгайы. Менин артында турган жай бул Камчыбек Ташиевдин кичинекей резиденциясы. Дал ушул жерде саясий чоң маселелер чечилип турган. Мына Токтогул районунан чыккан депутат Болот Борбиев азыркы учурда мандатын тапшырбайм деп атпайбы? Бирок мен бир нерсени белгилеп айтып коюшум керек. Ушул жерлерде түндөп күндөп жатып, жең ичинде жашыруун саясий чоң маселелер чечилип турган. Мына ушундай чындык, достор. Сиздер эске алып коюшуңуздар керек. Мына азыр бунун ичинде мыйзамдуу алынганбы? Эгерде иликтепер адилеттүү болсун, Камчыбек Ташиев да өзү адилеттүүлүктү жакшы көрчү эле го, мыйзамдуулукту. Мыйзамдуу болсун десеңиздер, иликтесек да болот. Ал үчүн сиздер комментарийге оюңуздарды калтырыңыздар. Урматтуу эл журт, сиздер дагы эсиңиздерге алып коюшуңуздар керек. Азыр парламентте Болот Борбиевдин отурганы азыркы бийликке ыңгайсыз. Ал мындан кийин иш аракет да жүргүзө албайт. Ал балык депутаттан дагы ашып түшөт. Ал кандайдыр бир өкмөткө сын айта албайт. Мен айтып коеюн, азыр Токтогулдук бир атайын мондай бир каста бар. Аны жөнөкөй эл билбейт. Мына мен соттолушумдагы ушулардын баарын жыйынтыгы десем болот. Оозумду жабайын дешкен. Мыйзамсыз нерселерди айтайын десем айттырбай, ушинтип кыйнашкан. Азыр мына көрдүңүздөр, мындай коопсуздукту караган орган эмес, коркутууну караган орган болуп калган учур болбоду, аны жашырбашыбыз керек да. Ошондуктан урматтуу Болот Борбиев мырза, азыр могул жерде бир нече жетекчилерден дагы мына угуп коюңуз, интервью алдым. Чычкан капчыгайындагы ал курулуш боюнча негизи кыскача маалыматым бар. Ал жерде курулуш башталгандан бери биздин башкармалыкка келип шаар куруу иш кагаздарын алган эмес. Бүткөндөн кийин деле, бүткөнгө чейин деле кайрылуу болгон эмес именно ошол Чычкан капчыгайындагы курулуш боюнча. Бизде катталган жогоруда айткандай эле бизге кайрылган эмес. Кайрылбаса, демек иш кагаздар, шаар куруу иш кагаздары жок. Курулуштун өзү негизи курулуштун мыйзамсыз, мыйзамдуулугун биз көзөмөлгө албайбыз. Аны көзөмөлгө алуучу атайын надзорлор бар. Шаар куруу иш кагаздары чыккан эмес ал объект боюнча. Бардыгы мыйзамсыз. Курулуш өзү мыйзамсыз, алынган жер мыйзамсыз. Мына ушунун баары мыйзамсыз. Сиз принципиалдуу болуп ушуну айта аласызбы? Сиз мынакей 12,5 миң добуш алдым деп атасыздар, мындай, как будто өзүңүздөр алгандай элечи. Элдин кызыкчылыгын алдыга койсоңуздар. Мына президент да өзү элдин кызыкчылыгы үчүн саясий чечимдерге барды. Буну баалаш керек. Бирок сиздер да ошондой саясий чечимдерге барып, мына могунун баарын азыр ачык айкын айтып чыгыңызчы парламенттен. Айта аласызбы? Айта албайсыздар сиздер. Анткени сиздердин шефиңиздер бизге окшогон оппоненттерин сындырып, сиздерге жол ачып, а сиздер ошонун жыйынтыгы менен парламентке барып атасыздар. Чындыгы ушундай. Азыр Болот Борбиев сүйлөй албайт. Урматтуу Болот Борбиев, сиз сүйлөй албайсыз. Эч нерсе сүйлөй албайсыз. Жалдырап ортого ар кимди саласыз. Аны мен 5 колдой эле билип турам. Бирок Токтогулда ортого түшөм дегендер абайлагыла. Баарын ачыктап айтам.
Биз мамлекетти түптөйлү. Мекенчил, мамлекетчил чыныгы мындай. Элди ойлогон инсандар иштеш керек. Өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн пайдасын, өзүнүн упайын ойлогондор болбош керек. Мына мен азыр жаман көрүнсөм дагы ачуу чындыкты айтып коюшум керек. Барыңыздар, көрүп алыңыздар. Токтогулдун жетекчилери ушундай берешен. Президенттин жүргүзгөн саясатын колдойм демиш болуп эле бүт баарын жайлашты мына. Беришти, талкалашты, мыйзам бузушту. Мыйзам бузуп алып анан кайсы мыйзамды талап кылышат, мен таң калам да. Ошондуктан Болот Борбиев мырза, бул жерде шайлоонун астында шайлоого чейин түнү күнү сүйлөшкөн сөздөрүңүздөр дагы бар. Оюңуздарды сөзсүз комментарийге калтыра кетиңиздер. Могул мыйзамсыз курулган мекемелер бар экен бунун ичинде. Мен эми барып жетекчиден сурадым. Бул кимдики деп. Алар өздөрүнүн ойлорун айтты. Куугунтук такей жок. Жөн эле мына адилеттүү сөздү айтып атам. Достор, сиздер оюңуздар калтырыңыздар. Менин куугунтукталышымдын көрдүңүздөрбү жыйынтыгы каякта турат. Таза шайлоо өтүш керек эле. Ушинтип мынакей кландарга эмес, элге кызмат кылыш керек эле. А тилекке каршы басып албады, басып. Алардын баарын мен бир чекеден акырындан айтып баштайм. Ким кимге жардам берди, ким эмнени каалады, ким эмнени көздөдү, маалымат берем. Жакшы туруңуздар. Анан бийлик басып алам дегендер алызыраак болсун. Көрүшкөнчө достор.